Бул бөлүнгөн типтерге баардыгына бирдей эле крем коюп алып жүрүшө берет көп айымдар. Ушуну айтып кетейин. Неге 14 жашар болгондо бул кыздарга категорический косметология кереги жок, чистканын кереги жок, крем койбо, мүмкүн эмес, бетиң бузулат. Неге младенецтерге крем коюп туруп 15ке чыкканда буну запрет кылып койдук да. Кээ биркилер кечекинде мен бир досум менен телефондо видеозвонокто сүйлөшүп атсам, шашып крем коюп атат, нантип коюп атат да, бунтип койгонго туура келбейт. Причина ичибизде да, причинаны алдын алмайынча бизде симптомду лечение кыла албайбыз. Айымдар бетке туура кам көрүү үчүн сөзсүз түрдө косметологдун көзөмөлүнөн өткөнү туура. Анткени косметологдордун өзүнүн сыры бар. Алар терини жакшыраак кылуу үчүн көзгө көрүнбөгөн нерселерди жакшы түшүнөт. Бетке кантип туура кам көрүү керек? Үй шартында кандай маскаларды жасайбыз? Беттеги бир нече көйгөйлөрдөн кантип арылабыз? Алдыда айтып беребиз. Саламатсызбы? Мен болсом консультация алайын деп чечтим да. Мен бетим теринин кайсыл тибине кирет? Сиздин бетиңиз комбинированный чувствительный кожа экен. Себеп дегенде бул жактар сухой болуп турат, чувствительный болуп турат, розация. Т зонаңызда поралар бир аз ачык, жирныйга склонный болуп турат. Ошондуктан мындай кожалар комбинированный кожалар типине кирет. Бет териси канча типке бөлүнөт? Бет териси 5 типке бөлүнөт. Жирный, чувствительный, сухой, сухая, чувствительная и комбинированный болуп бөлүнөт. Бөлүнгөн типтеги беттерге кандай туура кам көрүшүбүз керек? Жана жалпак тил менен айтканда кандай уход кылуу керек? Бул бөлүнгөн типтерге баардыгына бирдей эле крем коюп алып жүрүшө берет көп айымдар. Ушуну айтып кетейин. Даже айрым учурларда эч нерсе койбой жүргөн айымдар да көп кездешет да. Же болбосо детский крем эле коем дейт. Же болбосо сабун менен жууп коюп эле жүрө берем деген айымдар кездешет да. Ушуларга жакшы суроо болду. Бардыгына жооп берип кетсем, жирный кожалар өтө склонный болот угрилерге. Сып, угри. Сухой кожаларды жакшы уход кылбасаң, тырышка склонный болот, себеби кургап кете берет. Отмёрзший кератоздор калыңдашып кетет дагы, кургап, шелушивать этип, тырыштарга склонный болуп, тырыш тез түшөт, мындайча айтканда. Жирный кожаларды туура уход кылбаганда, угрилер чыгып кетиши мүмкүн, акнелерге склонный болот. Ошондуктан жирный кожаларды гель, специальный гель для жирных или проблемный кожа деп өтө эле акнеге склонный болгон кожаларга биз специальный гелдер жасап беребиз. Кислотность побольше, ахадип кошуп. Гель иштетилет специально для жирных кожа и тоже масляный составында соонун витаминдер бар, увлажняющий 6 түрдүү маслалар кошулган. Бизде соонун кремдер бар. Ошонун эле линиясы, сывороткасы, тоник бар, маскалары бар, бир жумасына 2 жолу коюп турат, өзүнүн кремин, ушундай өзүнүн специальный бир тип кожасына арналган уходду колдонгондо угри дагы түшпөйт. Ай сайын косметологко барып чистка кылдырганын да кереги жок. Мындайча айтканда, көйгөй азаят. Сухой кожаны постоянно нымдап туруш керек, увлажнять этип туруш керек. Антпесе отмёрзший кератоздор калыңдашып, сухой өлүк кожалар калыңдашып, тырыш түшө берет. Анан кийин крем койсо дагы сиңбей, макияж кылып жүрөт го, көпчүлүк чистка кылдырбайт же туура уход койбойт. Сухой кожалар пенкалар менен жууганга туура келет. Пенка менен сыворотка обязательно по всех типу кожа. Сывороткасы, өзүнүн умывашкасы, өзүнүн кремдери специальный, тониктери өзүнүн для чувствительный кожа, для жирный кожа, для сухой кожа деп гиалуронкалары менен для сухой кожа. Сонун уходдор бар. Косметолог азыраак барайын, жаштыгымды жок дегенде жашарып кетпесе дагы жаштыкты сактап кармап калайын ушул жашымды деген айымдар туура уход тандап алып
косметологдун кеңеши менен туура бетине кам көрсө тырыш да түшпөйт, угрилер да чыкпайт. Жаз келери менен күндүн табы да аябай күчтүү болот. Ошондо кандай SPF-терди коюуну сунуштайсыз? SPF коюп атканда жаш өзгөчөлүккө каралабы? Негизинен SPF-тер бөлүнөт. Сухой беттерге кандай SPF коюш керек, жирный беттерге кандай SPF коюш керек. Жашы чоңдорго кандай, макияжда жүргөн, постоянно макияжда жүргөн айымдарга башкача мен SPF сунуштайм. Постоянный күндө жүргөн жаш өспүрүм кыздарга, мисалы, возрастной SPF-тер туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан детский SPF бар. Анан кийин айымдардын өзүнүн 25-18 жаштан кийинки кое турган SPF-тер бар. SPF-ти сөзсүз коюп жүрүш керекпи? Койбой койсо эмне болот? Албетте коюш керек. SPF-ти койбоду деген бул айымзат ички кийим кийбей жүрдү деген. Или туура эмес кийим кийген, кышка летний кийим, летний биз денебизге деле өзүнчө кийим кийебиз, кышка зимний куртка кийебиз, калың носки кийебиз, калың кийимдер, хыбы кийимдер кийебиз ичибизден денеге жакымдуу болуш үчүн. Ошондой сыңар эле биз күндө эмнеге бетибизди сактабашыбыз керек. Ошондой эле кышка барганда дагы, зимний уходдо дагы өзүнүн SPF койбосо дагы, мисалы үчүн көп SPF-тер сууктан да сактай алат да. Ошондой сыңары сөзсүз SPF коюш керек. Мен SPF койбогон айымга таң калам да, прям SPF койбой жүрбөш керек да. SPF бул сөзсүз түрдө коюш керек. Өзүн уважать эткен, өзүн сенит эткен, карып кетпейин деген, жаштыгымды сактап калайын деп күн күдүрүп коет да. Күндө канча терс таасирин тийгизе турган нурлар бар бетке. Особенно азыркы февраль, март айларынкы прям күдүрүп коет азыр. Бир күндө, бир саатта күн менен чакчайып тиктешип турсаң күйдү да бет. Ошон үчүн особенно азыр коюш керек. Беттеги көйгөйлөргө токтолуп кетели. Үй шартында деле тактарды кетирүүгө маска жасаса болобу? Үй шартындагы бардык маскалар, жасаган маскалар бардыгына туш келе бербейт. Мен сунуштабайт элем буну. Бир жолу койгондо эчтеке болбойт, экинчи жолу билбейт да канчалык деңгээлде ошол мисалы алойду деле талкалап кое беришет да, кээ биркилерчи. Алой менен тукумду аралаштырат экен, алой менен сметана аралаштырып, или таблеткалар, аскорбинкалар. Булар полезный нерселер, с одним словом. Полезный болгону менен мындай немеде лабораторияларда жасаганда алойдун 7 түрлүү нерсеси бар да. Бирөөсү нейтральный, 3 полезный жагы бар, 3 пайдасыз жагы бар, терс жагы бар бетке. Ошондуктан лабораторияда жасалганда туура эмес, бетке жакпаган терс ингредиент жактарын алып коет дагы, полезный жактарын эле кошот да. Мындайча айтканда, лабораториядан өткөрүп жасалган косметикалар, маскалар булар кымбат. Именно косметологдор, профессиональный косметологдор колдонуп аткан косметикалар гана ошолор сунуштаган, биз сунуштаган косметикаларды гана колдонгон жакшы деп ойлойм да. Неге дегенде домашний условияда туруп калган болушу мүмкүн, туура эмес жасалган болушу мүмкүн, аллергический реакция жүрүп кетсе эмне болот? Кээ биркилерге жагат, кээ биркилерге жакпайт да. Бирөөсүнө жакса, мага деле жагат деп буну жасап алып койгонго сунуштабайсыз? Сунуштабайм. Беттеги кызыл тамырлар бар го, купероздор. Ошолордон кантип арылсак болот? Буну менен временно гана арылса болот. Лазерлер жардамы менен, препараттар, маскалар жардамы менен временно токтотконго болот. Бирок бул туаса, наследственный, тукум кууп келген болсо, ата-энеде мисалы рожденный купероз дейлик, апасында болсо, ошондой жаштыгынан болсо куперозу, буну биротоло арылып лечение кылганга болбойт. Лечение кылып азайтып коюшубуз мүмкүн. Бирок бул убакыт 6 ай гана кармалат булчу куперозчу. 6 айдан кийин 6 ай эле лечение кылып токтотуп коюшубуз мүмкүн, азайтып коюшубуз мүмкүн. Кайра эле көбөйөрөт бул купероз. Лучше домашний уходдорду для розация,
для купероз деп чувствительный кожаларга специально ушундай косметевтикаларды алып уходдорду кылганда бир аз көбөйүп кеткенин алдын алабыз. Көбөйүп кетпейт, бирок жоголуп да кетпейт деген сөз бул. Жаш кыздар жетилип жаткан учурларда угрилер да көп чыгат. Ошондой учурларда сиз кандай кеңештерди бере аласыз? Беттери бак бузулуп, подростковый возрастта мындай бизде аябай көп кездешип атат. Азыркы учурда 14 жаштан баштап эле уже чисткага келип атышат. Буну мен жаш кыздарды эмне кыласыңар чистка деп бир пост киргизгенимде комментарий аябай кызыгып кеткен. Анан өчүргөнүмө туура келди. Чоң эжелер урушуп жазганда. Буну жаш кыздарды косметологко барган, тазалаган туура эмес деп ойлошот чоң эжелерчи. Бирок мен каршымын бул сөзгө. Уход биз окуганы биринчи барганда врач айтканда, венеролог врач суроо берген бизге, канча жаштан уход башталат дегенде кээ биркилер 14 жаштан дедик, бирөөбүз 15 жаштан дедик, бирөөбүз 18 жаштан дедик. Бардыгыбызга туура эмес деп бардыгыбызды урушкан. Бетке кам көрүү төрөлгөндөн баштап, бир күндүктөн баштап башталат да. Мисалы алейлерге кайнак суу менен, тимеле пахта менен сууга малып, арчып, кийин суукка чыгып атканыбызда детский младенецтердин морозко кремдерин коюп, суукка алып чыгып, бир жерлери кургап баштаса детский вазелинден сыйпап, детский кремдер сыйпап, тимеле аллейди подгузник деп кремдер коюп, кожасына сонун карайбыз. Неге 14 жашар болгондо бул кыздарга категорический косметология кереги жок, чистканын кереги жок, крем койбо, мүмкүн эмес, бетиң бузулат. Неге младенецтерге крем коюп туруп 15ке чыкканда буну запрет кылып койдук да. Ошон үчүн туура кабыл алып, буну 14 жаштанбы, 13 жаштанбы, мисалы тез чоңоюп аткан мындай плотный жаш балдарда даже 14-13 жаштан эле беттери гормональный сбой болуп баштайт, гормондор ойноп баштайт, өзгөрүп баштайт. Булардын питаниялары, газ, сууларды, кола, фанталарды көп ичип башташат. Баякындайлар энергетиктерди ичкендерден дагы болот. Фастфудтарды көп жешет азыркы подростктор, бойдоктор, бардыгыбыз эле. Ушулардан питаниясын орех жебеш керек, семечканы көп чагышат. Ушундай питанияларынан именно подростковый возрастта тез восприимчивый болот да кожаларчы. Кожаларына, ичектерине через кишечник, через кан беттери бузулуп, угрип чыгып кетиши мүмкүн. Чорный точкаларга аябай көбөйүп кетет дагы. Туура вовремя проблема, симптомду лечение кылбагандан көбөйүп, угри болуп, даже азыр кечекинде бир 20 канча жашта, 24-23 жашта бир кыз келди. Чукур-ала бет, пустакне да. Бул качан пайда болгон десем, ушу 16-17 жашында угри аябай көп чыгып кеткен экен. Сыгып, ириңдерин чыгарганда баягы орду чукур болуп, эт кайра өспөстөн пустакне болуп, азыркы учурда ушундай менен жабыркап жүрөт да. Бунда эле лечение кылса болот, бирок бундай пустакнелерге азыр уже не в сезон. Азыр туура келбей калат, күн күйдүрүп коюшу мүмкүн. Осен күнгө күйбөй турган, суукка үшүп калбай турган учурда күздө келип мындай пустакнелерди лечение кылса болот, угрилерди лечение кылса болот. Айтор бардык кожага туура кам көрсөк, бир топ проблемадан алдын алган болобуз. Кош бойлуу учурда бетке кандай кам көрүү керек? Анан кош бойлуу учурларда тактар калат го, ошолордон кантип арылабыз? Кош бойлуу учурда дагы баягы купероз, чувствительный кожа боюнча айтып өттүм го. Ошондой эле кош бойлуу учурда дагы ойлонуп, туура тестировать этип косметика тандаш керек. Себеби бундай учурда дагы гормондор уже ойноп аткан болот, өзгөрүп аткан болот. Ошон үчүн туш келген эле кремни коюп
кете бергенге уход кылып уколдорду жасатып процедуралар жасатканга туура келбейт. Неме опытный косметологторго барып кеңеш алып тестировать этип крем тандап уход коюш керек. Мындай учурда өтө күнгө восприимчивый болот. Башка туура эмес крем коюп алганда терс жагын алып туруп дак түшүп кетиши мүмкүн, күнгө күйүшү мүмкүн, или угри аллергический реакциясы өтө эле эме болуп кетиши мүмкүн, аллергия ачып кетиши мүмкүн. Чөп кетиши мүмкүн. Мына төрөттөн кийин дактар түшүп калат го, эжелерибизге, жеңелерибизгечи. Ошолорду алар кантип аракеттерди кылып турган болуш керек да, ошолорго дагы. Төрөттөгү түшкөн дактарды бизде сонун кремдер бар. Кремдер коюп колдонсо дагы болот, бирок төрөт время беременности дагы колдонсо болот. Бул кремдердин зыяны жок. Специальный неме дактарга арналган кремдер. Ошолорду колдонсо да болот. Бирок төрөгөндөн кийин өзүнүн эле аялдардын төрөгөндө 15 күн, 20 күндүн ичинде ууз сүтү чыгат айымдардын. Ушул бир тамчысын сыйпаганда дагы өтө чоң витамин алат кожа. Ошол мен миф деп ойлочумун. Жок, бул реальный нерсе. Дактарды ар бир аялдын өзүнүн сүтү өзүнө иштейт, өзүнүн кожасына иштейт. Бул ууз сүтүн сыйпаганда ошо 20 күн же 40 эми бул нерсе 20 күн, 15 күн гана полезный витаминдерге бай болот да. Бул баласына деле өтө витаминный, акыл эсине тийиштүү, баланын тез чоңоюшуна, бар жогуна кам көрө турган сонун витаминдерге бай болгон сүт болот да. Ошол эле учурда бетине сыйпап койгонго советтейт элем, муну туура эмес деп көпчүлүк айтышы мүмкүн, бирок мен сунуштайм бул нерсени. Кийин уже ошол эле кылып аткан уходун кайра коюп кетсе болот. Бирок после родов пигментация азаят. Буручтардан алдын алуу үчүн канча жаштан баштап аракет кылышыбыз керек? Буручтарга туура уход кылганда эле туура крем тандап алып, туура сыворотка, мультивитаминный сывороткалар, ар бир кожага индивидуальный арналган кремдерди, уходдорду колдонгондо жана туура жирный кожа, мисалы жирныйларга тырыш түшпөйт, кеч түшөт. Гели менен сухой кожа өзүнүн пенкасы менен өздөрүнүн сывороткаларын колдонгондо, день ночь кремдерин колдонгондо күндөн сактап жүрсөк, жана ошол эле кремдерди туура движение менен койгондо тырыштардан бир топ арылсак болот. Кээ биркилер кечекинде мен бир досум менен телефондо видеозвонокто сүйлөшүп атсам, шашып крем коюп атат, нантип коюп атат да, бунтип койгонго туура келбейт. Бир картинка бар эле, азыр жок. Өзү массажный линиялар мындай болуп бөлүнөт да. Мындай. Крем койгондо дагы, сыворотка койгондо дагы ушинтип массажный линиялар менен мынтип ушинтип крем коюш керек да. Сыворотканы ушинтип койдуңуз. Сывороткадан кийин обязательно кремди коерду аркасынан эле койбой 4-5 минута или 7 минутадан кийин кремди деле ушул движение менен коесуз. Сиңип кеткенден кийин. Если ночь болсо, ошо боюнча крем, ночной кремден кийин жатып аласыз. Күндүз болсо, дневной кремиңизден кийин сөзсүз SPF кремди дагы кутум ушул движение менен коюп, туура кам көргөндө, учур менен легкий массаж кылып турганда тырыштардан алдын алган болобуз. Акне менен күрөшүү үчүн эң эффективдүү методдор кайсылар? Акне менен айтып өткөндөй эле тамакты тыйыш керек, питанияга соблюдать этиш керек. Өтө соблюдать этиш керек. Таң атканда ач карынга суу ичип коюш керек. 6-дан кийин тамак жебеш керек. Нан, мучный изделиялар жебей туруш керек. Ичти тазалоо, очищающий чайларды ичип туруш керек. Эми ичтен айтканда, биз угри менен эле мына
угревге болсо мынаны коесуң, мына кремди коесуң болду деп жиберип койсок, биз симптомду эле лечение кылып атабыз да, причина ичибизде да, причинаны алдын алмайынча бизде симптомду лечение кыла албайбыз. Бул временно лечение болуп домашний уход крем менен кетиши мүмкүн, бирок кайра кайталабайт. Себеби ичинде тамыры турат да, бул болезньдин тамыры турат да. Может кишечныйда, может туура эмес питание кылат, может гормондордо, может туура эмес уход кылат. Может үйүндө аллергический бир животный менен чогуу жашайт да, мышык бар, ит бар, или мал койлору карайт, ошолордун шерстке аллергиясы болгон адамдарда да ушундай болот. Бул көп учурда жирный кожаларда подростковый возрастта көп кездешет, балдарда, кыздарда. Ооба. Клиенттериңизге кандай кеңеш бергиңиз келет? Клиенттерге бергим келген кеңеш, бир көйнөктү азыраак кийип, домашний уходуна ошол каражатты сарптаганын туура көрөт элем. Туура уход кылып, мисалы бизде азыр специальный айымдарга абонемент деп чыгарып койдум. Себеби бул абонементтин чыгарганын негизги себеби туура кам көрүп, стабильный ар ай сайын уход кылдырып турган айым менен 5-6 айда бир келип, баягы настроениясы или депрессия болгон учурда эле келип уход кылдырган айымдар болот да. Ушундайлар үчүн мындай келип келбей, каалаганда келип, стабильно келбеген айымдар үчүн специальный мен абонемент чыгарып койдум. 1 жылга 9000 төлөп коет дагы, ай сайын бекер уходго келип турат. 1 жыл 9000 эле. Бул себеби бул айымдар ошо специально келе албай калат го. Кайнене кайната менен отурган каражаты жетишпей калат. Ай сайын стабильно келе албаган айымдарга мен чыгардым да буну үчүн. 6 айлык деле бар. 6 айда бир келип турса, 6 айлыктыкы 5000. Косметологдук тейлөөлөрдү тандоодо эмнеге көңүл буруу керек? Азыр косметологдор дагы негизинен Кыргызстанда көбөйүп баратат да. Окуганы бар, окубаганы бар дегендечи, кандай эмнеге көңүл буруп баруу керек? Косметологко келгенде биринчи очередте опытына маани бериш керек. Иштеген иш жайына маани бериш керек. Консультация алып көрүш керек. Консультацияда жакса, анан кийин услугасын колдонгонго болот. Келүү эле, жатып алуу эле, мен чистка кылдырган келдим, жаттым деп эчтекеге маани бербеген аялдар болот да. Специально бизде дагы эмнеге маани бериш керек? Ошо колдонуп аткан, уходко колдонуп аткан, ар бир пациентке колдонуп аткан каражаттар металлический стерильный болуш керек, металлдары стерилизовать этебиз. Пластик буюмдарды дагы сөзсүз өзүнчө башка урна бар, ал жака салабыз. Немеге стерилизовать эткенге, дезинфекция кылганга. Посудаларды прям посуданын өзүнө суу алган жерде мен барып колдонгум келбейт да. Мен ушул нерсеге видео көрсөм дагы карап турам. Ар бир посудага суу албаш керек, прямой. Посудага суу алган, бетти жууган идишибизге мен специально өзү размерде пакет алып келип коем. Пакетти кийгизип, пакетке суу алабыз биз. Пакетти ыргытабыз, мындайча айтканда, посуда менен прямой клиентке контакт кылбайбыз да. Контакт кылбаш керек. Эң главный контакт кылбаш керек. Неге дегенде, кожаларда бизге туп-тунук жакшынакай көрүнгөн менен, кожада дагы көзгө көрүнбөгөн подкожный клиеш дегендер болот. Особенно бул түлөй, постоянно түлөгөн кожаларда, кургак кожаларда болот. И жирный кожаларда, акнеден арыла албай аткан жирный проблемный кожаларда болушу мүмкүн. Ошон үчүн кожаны категорически контакт кылбаш керек. Аппарат насаткаларын болбосо иштетесиз го сиз деп айтышыңар деле мүмкүн. Бирок проблемный кожада кожасы абсолютно здоровый кожа болгондо,
сонун кожа болсо аппараттын ар бир насаткасын спирт менен обработка кылып, спиртовка салфеткалар менен обработка кылып, дезинфекция немелер бар бизде. Специальный средстволар ошолор менен обработка кылып, тазалап, анан кийин здоровый кожаларга гана биз насаткаларды иштетебиз. Болбосо механический, стерильный, одноразовый кварт пакетте жыртып, ошол специально ар бир адамга отдельный сразу стерилизацияга же болбосо вообще эле угры кожаларга даже стерилизацияга да салдырбастан өзүнүн одноразовый биздин нерселерибиз бар. Ошолор менен деревянный палочкалар менен маска коюп, ушинтип контакт кылбай подушечка, спонжик жууганда дагы сразу ыргытып, ар бир пациентке индивидуальный одноразовый буюмдар колдонобуз. И простынялар алмаштырылыш керек каждый клиенттен кийин. Бул ар бир косметологко турган жумуш э? Ооба. Бул чыгарылышыбыз сиздерге өтө пайдалуу болду деп ишенемин. Косметологко келүү убактысы болбой, деги эле үйдө отурган, декретте отурган айымдарга өтө сонун пайдалуу маалыматтар болду. Жогоруда айтылган маалыматтарга таянып, жыйынтык чыгарып өзүңүздөр, анан бетиңиздерге туура кам көрүңүздөр. Биз Ираженин байланыш номерин калтырып коебуз. Байланышып, бекер консультация алсаңыздар дагы болот. Анан дагы Ираже бизге комментарийге айымдар суроолоруна жооп ала албай калган, бере албай калган суроолору болсо, комментарийге калтырып кетсе, биз кийинки маекте сөзсүз жооп бергенге аракет кылабыз. Айпер Момунбекова YouTube каналына катталып, лайк, бөлүшкөнү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.